Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Urmattu ve Müslüman bir tuğandar. Biz bu gajeri ötkönki sabaktarda şu akida tuğrasında kirişüylер olgon. Bugün ошол mına biz Molda Savur ustatыбыздын, damlabızdan şu tawhid akidalar jinağı dep meynet kılıp ketken eken. Mına ошону менен таанышып атабыз. Туура бизде бул акыйда ислам диніндегі ең бір зарыл нерселерден. Адамдын акыйдасы туура болбосо, анын кылган ибадаты, анын жасаган иштери, сооп амалдардын баардыгы күйүп кетиш коркунучу бар. Ошондуктан бул акыйда эң зарыл. Акыйданы билиш ар бир мусулмандын моюндагы түздөн түз милдети. Жараткан Аллахты таанып, жараткан Аллах туурасында, бейиш туурасында, тозок туурасында, кайып маселелер туурасындагы аларга иман келтирүү бул мусулмандын моюндагы түздөн түз милдети болуп эсептелет дагы. Бул акыйда маселелеринде билбей калуу, же акыйда маселесинде кээ бир нерсени элес албай калуу бул кечиримсиз болушу мүмкүн. Мисалы намаз, орозо, ибадат, фик маселелерине келе турган болчу болсок, ал маселелерде казасы бар. Каза кылып, же болбосо кийин тобо кылып неметсе болушу мүмкүн. Бирок бул акыйда маселесинде андай нерсе жок. Акыйда мусулмандын акыйдасы түз болуш керек, туура болуш керек. Аллах Таалам баарыбызга туура ишеним, акыйда берсин. Мынакей ислам ааламында өзүбүздүн ахли сүннөт вал жамаат аалымдары, алардын катарында биздин ханафи мазхабтан чыккан аалымдар ошол пайгамбардын акыйдасын жеткирүүдө эбегейсиз зор мээнеттерди кылган. Мына ошол мээнеттердин бири мына ушул китепте баяндалган. Азыр бул жакта окуп өтөбүз. Кыргызча колубуздагы китеп ушул Молдо Саур устаздын Дамланын китеби болуп атат. Андан чыкары бизде билесиздер Рахматы Чубак ажыкебиздин дагы китеби бар акыйда туурасында. Андан чыкары азыр кийинки учурларда жанагы Алмамбет Осмон уулу деген устаз бар. Мына ошол кишинин дагы акыйда боюнча китептери чыккан. Андан кийин Тажид Нешанкулов деген дамлабыз бар. Мына ал кишинин дагы ошол Фиккул Акбардын которуп чыккан китептери бар. Негизинен кыргызча акыйданы үйрөнүп билип алгым келет десе, ушул китептер бар. Дагы башка китептер болушу мүмкүн. Бирок негизи такталып, тастыкталып, ошол муфтияттан текшерүүдөн өткөн китептерди окусак өзгөчө акыйда жаатында бул биз үчүн зарыл болуп эсептелет. Элибиздин ынтымак үчүн жана эң негизгиси акыйдабыз туура пайгамбардын акыйдасынан адашпаш үчүн. Азыр эмнеге дегенде интернеттин заманы экен. Интернетке кирсең ар кайсы немелер чыгат. Мына кече жакындан бери ар ким ар нерселер жөнөтөт. Азыркы биздин жаштар интернетке кире бере араб шейхтердин айткан шарияттарын угуп атат. Алар мазхаб карманганы бар, мазхаб карманбаганы бар. Биздин ханафи мазхабты сүйлөгөндөрү бар, ханафи мазхабка каршы сүйлөгөндөрү бар. Эл эксперт болбогондойун билбейт экен дагы. Жаштарыбыз ар кайсысын угуп, ошондуктан кичинекей алакандай элде элдин пикири ар башка болуп, 5 адам болсо 5өөнүн пикири 5 жактан чыгып, бири-бирин сүйбөй калып аткан себеби ошондон болуп атат. Ошондуктан баардыгыбыз бир акыйдага баш топтосок, бир акыйдада боло турган болчу болсок, баарыбыздын ынтымагыбыз бир болот, оюбуз бир жерден чыгат, ишенимибиз бир жерден чыгат. Мына ошондуктан ислам ааламында белгилүү болгон, өзгөчө бизде ахли сүннөт вал жамаатта белгилүү болгон Матуриди жана Ашари акыйдаларында белгилүү болгон атайын матындар бар. Мынакей биздин Матуридиде белгилүү болгон сап башында акыйдалардын энеси болуп эсептелген Имам Азамдын Фиккул Акбар китеби жана да башка акыйда китептери бар. Акаид Насафия бар. Мына бизде белгилүү болгон Бадул Амали бар. Сироджидин Алошигинин эмгегине таандык. Мына ушул акыйдалардын баардыгында жалпы ахли сүннөт вал жамаат акыйдасы, тагыраак айтканда ханафилердин Матуриди акыйдасы баяндалган китептер болуп эсептелет да. Мына ошол китепте, бул китепте ошол акыйдаларды котормолоп, кыргызча жалпы элге түшүнүктүү кылып берүүгө аракет кылган. Biz ötkönкү сабакта да айтканбыз, акыйда бар, илмул акыйда бар, илмул калам деп аалымдар бөлөткөн. Илмул калам дегенде бул калам илими, жалпы акыйда илими болот дагы. Бул акыйда илими боюнча илимпоздор, аалымдар, чоң-чоң алламалардын майданы, аны карапайым эл ал жактагы майда чүйдөлөргө, ал жактагы далилдерди алып келип, ал жакта акыйда маселелерине талаш тартышып, кимки туура эмес экендигин
изилдеген ошону менен изилденген илимди бул илмүл калам дейбиз дагы. Илмүл калам бул негизи чоң майдан. Буга карапайым мусулмандар бул майданга кире албайт, бул майданды түшүнө да албайт. Бул илимий майдан болот да, бул майданда чыныгы аалымдардын ат салыша турган майдан экен. Ал эми биз могул окуп аткан бул жөн эле акыйда. Акыйда дегенде карапайым мусулманга, ал мейли врач болобу, мейли юрист болобу, мейли мугалим болобу, мейли эл катмарында, карапайым элдин катмарында кайсы катмарда болбосун, ошол мусулман, карапайым мусулман адам билип алышы керек болгон, талаш тартышы жок, баягы биздин мазхабта ошо аалымдарыбыз айтып кеткен акыйдаларды түшүндүрүп баяндап берүү болуп атат. Мына бул китептин максаты да ошол. Ошондуктан бул жерде өтө бир илимий, бир терең бир нерселер неметилбестен, тетиринче биздин акыйдабыздагы негизги зарыл деген маселелерди гана үстүртөн айтып өткөнгө аракет кылабыз. Анда эмесе китептин баш сөзүн Молдо Сабыр баштаган, мен окуп берип, анан ошо чечмелей турган жерин чечмелеп, түшүндүрө турган жерин түшүндүрүп бергенге аракет кылайлы. Baş söz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil qadiril azizi rabbil alemin. Malikil mulki halikis semavati vel ard. Yuhyi kullezi nefsin yucibu da'avat. Muridul hayr ve şer. Ma şa'allahu kâne ve ma lem yeşâ lem yekun. Vessalatu vesselamu ala abdihi Muhammedin seyyidil kavneyni ve ala alihi ve ashabihi ecma'in dep Arapça Allah'ta ululap, dаңазалап, мактоо айтып, анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават саламдарды айтып баштап атат. Белгилүү билесиздер, негизи бардык иште ислам ааламында бардык аалым китебинин башында бисмиллахиррахманиррахим жана альхамдулиллахи роббил аламин деп Аллахка хамд айтып бисмилла айтпай баштабайт. Анткени эмнеге дегенде пайгамбардын хадиси, кайсы бир улуу бир иш, улуу бир көрүнүктүү бир иш эгерде Аллахтын аты аталбаса, Аллахка хамд мактоо айтылбаса, Аллахтын аты менен башталбаса, ал иштин мөмөсү фахуа аптар деген, актаа деген бир риваяттарда, демек ал иштин мөмөсү болбойт, пайдасы болбойт, өтөсүнө чыкпайт деген. Ошондуктан аалым уламалар дайыма бардык ишти бисмиллахиррахманиррахим менен баштап келген. Бул бисмиллахиррахманиррахимдин фадилатына кайрыла турган болчосок аябай өтө көп экен. Бисмиллахиррахманиррахимде кээ бир аалымдар айтат экен, бул Аллахтын исми азамы бар, билесиздер, исми азам Аллахтын улуу ысымы. Ошол Аллахтын исми азамын ким окуп дуа кылса, дуасы кабыл болот, тилеги берилет деген. Кээ бир аалымдардын айтуусу боюнча ушул бисмиллахиррахманиррахим ошол исми азам дейт экен. Билесиздер, Куранда 114 сүрө болсо, 114 сүрөнүн бардыгында тең бисмиллахиррахманиррахим бар да, башында коюлган. Көрсө бисмиллахиррахманиррахимдин сыры өтө терең экен. Бүт бардык ачкыч, берекенин, бардык жакшылыктын ачкычы ушул бисмиллахиррахманиррахимде экен. Ошондуктан альхамдулилля ошо тилибизге дайыма бисмиллахиррахманиррахимди айтып, Аллахты зикир кылганга тауфик берген Аллага шүгүрлөр болсун. Аалымдар айтат экен, Фираун алейхилана, тиги Муса пайгамбар Фираун алейхиланадан кутулушу да бисмиллахиррахманиррахим себептүү болгон дейт экен. Сулайман алейхиссалам Билкистин хан тактысын алуусу дагы бисмиллахиррахманиррахимдин себеби менен болгон дейт экен. Нух алейхиссалам дагы ошо бисмиллахиррахманиррахимдин жарымы менен ошо топон суудан кутулган дейт экен да. Мисалы бисмиллахи маджрайха ва мурсаха деген аят бар го. Ушул жерде бисмиллах эле айтылып атат. Рахман рахим айтылган жок. Демек ушу бисмиллахнын жарымынын берекеси менен Нух пайгамбар топон суудан кутулган дейт. Ошондуктан бул бисмиллахиррахманиррахимдин өтө берекеси көп экен. Бисмиллахиррахманиррахим бүт бардык жакшылыктын ачкычы. Эгерде биз ошонун кадырын билсек, бизге Аллах Таала ушундай бир чоң бир ачкычты, берекени берип койгон, бирок биз ошолордун кадырын билбей, ошону пайдалана албай жүрүп атабыз. Чексиз кудуреттүү Кудай Тааланын урматына жана даңкына санак жетпейт. Ал улуулардын улуусу, бүткүл ааламдын падышасы, жерди көктү жараткан, кыбыр эткен жан жаныбарларга жан салган, тилегендин тилегин берген, каалаганы кабыл болгон бир Кудайдын өзү деп Алла Таалага мактоо айтты. Калайыктын кадыр барктуусу Кудай Тааламдын кулу Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга миң мертебе рахмат болсун. Анын жолун жолдогон жолдоштору менен үй бүлөсүн бир Кудайдын өзү колдосун деп баягы пайгамбарга салават айтып, пайгамбардын али байтына жана пайгамбардын али байт дегенде жакындарына,
жана асхабы кирамдарына, асхабы кирамдар жылында пайгамбарыбыздын кадырлуу сахабаларына, пайгамбарыбыздын сахабаларына салават, саламдарды бул жерде жолдоп атат. Билесиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, биздин ахлу сүннет вал жамаат акыйдабызда biz пайгамбарларды сыйлайбыз, урматтайбыз. Ошону менен бирге эле пайгамбардын али байты болуп эсептелген, ахли байты болуп эсептелген пайгамбардын жакындарына дагы сый урмат көрсөтүү ар бир сүнни жолдогу мусулмандын мойнундагы милдети болот. Ошон үчүн дайыма биз Аллага мактоо айтып, пайгамбарга салават айтканда сөзсүз түрдө пайгамбардын али байтына, ахли байтына, пайгамбардын жакындарына дагы дуаларды кыла кетебиз. Ошону менен бирге сахабай кирам, пайгамбардын улуу кадырлуу сахабалардын бардыгына эмне кылабыз? Өзүбүздүн салават, саламдарыбызды айтып кетебиз. Алла Тааланы таануу жана анын ысым сыпаттарын билүү, пайгамбарлар, о дүйнө, бейиш, тозок, кайра тирилүү, сурак берүү, кыл көпүрөдөн өтүү, түбөлүк жашоонун бар экени, адам тагдыры жана башка ишенимдер жөнүндө ой пикирди Куран менен сүннөткө дал келиштирип ишенүү акыйда деп аталат. Караңыздар, акыйда деген эмне экен? Дагы бир кайталайбыз. Акыйда деген Алла Тааланы таануу жана анын ысым сыпаттарын билүү. Демек, Аллахты тааныткан илим, Алланын ысым сыпаттарын тааныткан илим, пайгамбарларды тааныткан илим, о дүйнөнү, акыретти тааныткан илим, бейиш тозокту тааныткан илим, кайра тирилүү, сурак берүү, кыл көпүрөдөн өтүү, түбөлүк жашоонун бар экенине ишенүү, бейиште, акыретте, адамдын тагдыры Алладан экен деп ишенүү, жакшы жаманы, ушуга окшогон нерселердин бардыгына Куран сүннөттүн негизинде ыйман келтирип ишенүү, бул акыйда деп аталат деди. Демек, биз акыйда илиминде ушул Куран сүннөттө ушул айтылган, төмөндөгү айтылып өткөн маселелер туурасында Курандын жана сүннөттүн багытын, позициясын окуп үйрөнөбүз. Ошондо биз Куран сүннөт акыйдасын карманган болобуз. Ошондо биз пайгамбар алейхиссалату вассаламдын акыйдасын карманган болобуз. Кимде-ким пайгамбар алейхиссалату вассаламдын акыйдасын карманса, ал адам кутулду. Кимде-ким өзүнүн оюнан акыйда ойлоп чыкса, же Куранды же хадисти туура эмес чечмелеп акыйданы бурмалай турган болчу болсо, анда ал адам адашты. Ислам илимдер башатында ишеним менен ибадаттар жөнгө салган эки илим болуп турат. Караңыздар, ислам илимдеринин башатында ибадаттарды жөнгө салган негизги эки билим бар дейт. Биринчиси фар'ия амалия деп аталса, экинчиси аслия i'tiqadия деп аталат. Демек, биринчиси фар'ия амалия дегени фар'и маселелер, фиқ маселелери амалга тиешелүү маселелер болуп эсептелет. Экинчиси аслия, негизги ишеним маселелери, i'tiqadi ишенимге тиешелүү болгон маселелер болуп туруп, шариат илимдери негизинен экиге бөлүнөт деп атат. Биринчиси илмул ахкам, фиқ илими же ахкам илими дейбиз. Экинчиси болсо илмул калам, таухид жана сыпат илими. Экинчиси болсо илмул калам, калам илими же болсо таухид, акыйда илими деп айтабыз. Бул китептин маани маңызы мынал ушул экинчи илимге таандык. Демек, бул жерде устазыбыз Молла Сабыр Дамла рахмат айтып атат. Бул китептин негизги маани маңызы ушул экинчи илимге таандык. Бул экинчи илим эмне десе, бул ушул асли i'tiqadi, негизги жана адамдын ишенимине таандык болгон маселелерди камтыган китеп. Бул жерде фиқ маселеси каралбайт, бул жерде башка тасаввуф же болсо ахлак маселеси каралбайт. Бул жерде именно ишеним маселеси. Мусулман адам Кудай туурасында ишеними кандай болуш керек? Бейиш туурасында ишеними кандай болуш керек? Сырат көпүрөсү туурасында ишеними кандай болуш керек? Бейиш тозок туурасында ишеними кандай болуш керек? Мына ушулар туурасында. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам жашаган доорунда сахабалар жана андан кийинки табииндердин доору алтын доор болгон. Эми бул жерде устаз ушул нерсеге токтолуп атат да, баягы эң алтын доор пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айткан: "Хайрул куруни корни, сумма аллазина ялунахум, сумма аллазина ялунахум." Доорлордун эң жакшысы мен жашаган доор, андан кийинкилердин доору, андан кийинкилердин доору дейт. Демек, доор дегенде эгерде 100 жылдан ала турган болчу болсо, сахабалардын жашаган доору, сахабалардан кийин келгендер табииндердин доору, анан табииндердин доору. Сахаба деген ким? Сахаба деген бул пайгамбарыбызды тирүү көзүндө көрүп, пайгамбарыбызга иман келтирип, пайгамбардын сухбатында бир 5 мүнөт болсо да пайгамбардын маңдайында, ошо пайгамбардын сухбатынан
пайгамбардын маңдайында, пайгамбардын берекелүү жүзүндө тиктеп, пайгамбардын астына ыйман келтирип, пайгамбар менен бир көз ирмен болсо дагы жашоодо пайгамбарды көргөн адам сахаба болот. Демек пайгамбарга замандаш болуп, пайгамбардын заманында жашаган, бирок пайгамбарга ыйман келтирген, мусулман болгон, бирок тагдырдын буйругу экен, пайгамбарды эч көрүп, пайгамбар менен жүздөшүп, дидарлашып отура алган эмес. Демек ал адам сахабалык даражага жете албайт. Ошондуктан биздин Ахлу Сүннөт вал Жамаатта, биздин Матуриди акыйдабызда пайгамбардан кийинки орундагы эң касиеттүү адамдар кимдер десе, булар сахабалар. Сахабалардын даражасына азыр жер бетинде мен кыйынмын деген аалым дагы, мен кыйынмын деген оолия дагы эч ким жөнөкөй катардагы жөнөкөй сахабанын даражасына жетип бара албайт. Анткени пайгамбардын берекелүү жүзүндө тиктеп, пайгамбардын берекелүү мажлисинде пайгамбар менен чогуу болуп, пайгамбарга ыйман келтирип, пайгамбар менен бир жерде чогуу болуунун ушундай кадыры, орду, анын шарапаты ушунчалык ал адамды сахабалык деңгээлге көтөрүп койгон. Ошондуктан сахабалар булар биздин ишенимде пайгамбардан кийинки орунда турган эң асыл адамдар, Аллахтын бир ыраазылыгына татыган адамдар деп билебиз. Бу сахабалар биз үчүн ар бир сахабанын кадыры, урматы ыйык. Ошон үчүн бул жакта китептерде да кийин келет. Ла назкурухум илля би хайр. Сахабалардын аты аталганда биз эч бир сахабанын жекече бир жашоосуна кирип, аны сындап, критикалабастан, сахабалардын бардыгын жакшы пикирде болобуз. Сахабалар туурасында биздин акыйдабыз ошондой. Сахабалар туурасында биз жакшы пикирдебиз. Алардын эч кайсынысы туурасында же эч кимиси туурасында биз бир адептен чыккан бир жаман бир сөздөрдү айтууга биздин Ахлу Сүннөт жолу жол бербейт. Кимде ким бир сахабага тил тийгизсе, ал суннилердин жолунан адашкан адам. Анткени суннилер эч качан сахабаларга тил тийгизген эмес. Демек сахаба деген ким? Сахаба деген бул пайгамбарыбызды тирүү кезинде көрүп, пайгамбарга ыйман келтирген адам, пайгамбардын жанында жүргөн адам, 5 мүнөт болсо да, бир көз ирмен болсо да. Мына булар сахабалар болду. Пайгамбар ошентип айтты: эң доорлордун жакшысы мен жашаган доор, андан кийинкилердин доору деди. Демек, бул сахабалардын доору болду, эң жакшы доор. Бул алтын доор дейбиз. Андан кийинки доор табииндер. Биз сахабалар, табииндер, табииндер деген бул диний термин да. Сахабалар деген кимдер экен? Демек, пайгамбарды көргөн, пайгамбарга ыйман келтирген. Эгерде пайгамбарга ыйман келтирип, пайгамбардын замандаш болуп туруп, бирок пайгамбарды көрө албай калса, ал сахаба боло албай калат. Мисалы үчүн, Уайс ал-Карани деген чоң аулиязат өткөн, чоң адам болгон, Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Уайс ал-Карани туурасында өзү айтып, ошо Йеменде бир киши бар, Каран деген жерде. Ошо кишиге жолугуп калсаңар, ошо кишинин батасын алгыла деген пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзү. Кийин Азирет Умар жолугуп ошондон бата сураган да. Ошондуктан Азирети Уайс ал-Карани пайгамбарга, сахабаларга замандаш болгону менен, бирок пайгамбарга түз келип бешенесине буйрган эмес, пайгамбарды тирүү кезинде көргөн эмес. Бирок пайгамбарга ыйман келтирген. Анын да себеби бар. Ошол орукчан апасына кызмат кылган деп айтылат. Демек, ушул Уайс ал-Карани хойрут табиин. Табииндердин ичинен эң афзалы да. Бирок пайгамбардын учурунда ыйман келтирген бул. Пайгамбарды көрбөгөндүгү үчүн сахаба деген атка татыбады. Бул табииндердин эң мыктысы болуп калды. Ошондуктан сахабалардан кийинки орундагы эң касиеттүү, биз үчүн эң бир үлгү болгон, биз үчүн чырак болгон, жылдыз болгон адамдар булар кимдер десе, булар табииндер. Табиин деген бул шариатта термин болду, жана айтып өткөндөй, табиин деген сөздүн мааниси ээрчүүчү деген сөз. Кандайча ээрчүүчү десе, сөздүк мааниси ушундай, ошо сахабалардын жолун түзмө-түз ээрчиген адамдар. Ошон үчүн табииндер дейбиз. Табииндер деп кимдерди айтабыз десе, ошол сахабаларды көргөн. Сахабаларды көрүп, ошолор менен сухбатташ болгон адамдар, булар сахабалар болду. Табииндер болду. Анан табииндерден кийинкилер таба табиин дейбиз, же атбау табиин деп айтылат арабча, же болсо табау табиин деп айтылат. Ээрчүүчүлөр деген сөз да. Анткени сахабаларды ээрчигендер табииндер дедик, ал эми ошо табииндерди ээрчигендерди табау табиин деп айтып атабыз. Демек, ушул 3 доордо жашап өткөн адамдар, булар хайрул курун. Пайгамбарыбыз айткан,
доорлордун эң жакшысы ошол 3 доор деген. Азирети биздин мазхаб башчыбыз, биздин жол башчыбыз бизге Куран сүннөттү, ошо пайгамбардын Алладан түшкөн шариятты, пайгамбардан айтылган хадистерди ошол түз так даана чечмелеп берген биздин жол башчыбыз, мазхаб башчыбыз имам Азам рахматулла алейхи табииндерден болгон. Сахабалардан бир топторун көргөн. Мына ошондуктан бул жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын доорунда жашаган сахабалар андан кийинки табииндердин доору алтын доор болгон. Анткени ал учурда Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана анын тарбиясын алган сахабалардын тарбиясын алган табииндердин көзү тирүү болгондуктан кандай түшүнүксүз маселе же аят хадистин тавили түшүндүрмөсү болбосун заматта чечмеленип жөнгө салынып тургандыктан илимди азыркыдай бөлүк-бөлүккө, өзөк бутакка ажыратып тартипке салуу зарылдыгы жаралган эмес дейт. Караңыздарчы. Азыркы учурда монтип акыйданы өзүнчө, акыйда деген илимди өзүнчө койду, фикh деген илимди өзүнчө койду, тафсир деген илим өзүнчө, хадис деген илим өзүнчө. Ушинтип ар бир илимден анан атайын адистер чыгып, ошол ар бир илимде устаздар ошол илимди түшүндүрүп берген устаздар чыгып атпайбы? Сахабалардын учурунда мындай нерсеге зарылдык болгон эмес. Анткени Куран эми эле түшкөн, Куранга жакын доор болгон, сахабалар бири-бирин түшүнгөн, аны жөн эле түшүнмөктүсүн ошону жашаган. Ошондуктан ал учурда мындай бир акыйда же фикh же хадис же тафсир деген илимдердин жазылышына ал учурда зарылчылык болгон эмес. Ошондуктан бул илимдердин бардыгы кийин келип калыптанып, кийин китеп бетине түшүп, кийин өзүнчө бир мазхаб болгондугунун себеби да мына ошондо болуп атат. Ошондуктан мисалы үчүн биз айтабыз да, акыйда илиминин негиздөөчүсү ким? Негизи ар бир нерсенин өзүнүн негиздөөчүсү болот. Мисалы үчүн акыйда илиминин негиздөөчүсү ким? Фикh илиминин негиздөөчүсү ким? Же болбосо тафсир илиминин негиздөөчүсү ким? Десек мисалда, акыйда илиминин негиздөөчүлөрү ким десек, мисалы Ахлу сүннөт вал жамаатта эки акыйда бар. Аш'ари акыйдасы бар, Матуриди акыйдасы бар. Демек Аш'ари акыйдасынын негиздөөчүсү бул Абул Хасан Аш'ари болсо, ал эми Матуриди акыйдасынын негиздөөчүсү имам Абу Мансур ал-Матуриди. Аламул Худа, имам Ахлу сүнна деген лакаптары болгон. Имам Матуридидин Аламул Худа, имам Ахлу сүннөттүн имамы деп. Имам Матуридин бир топ китептери бар. Мына бизге калган ошол имам Матуридин биздин Матуриди акыйдабызда эң негизги өзөк болуп, бутак болуп эсептелген, тамыр болуп эсептелген анын таухид китеби, жана дагы анын Тавилат Ахлу сүнна же болбосо Тавилатул Куран деген 17-18 сомдон турган тафсири. Мына ошол тафсирде ошол Матуриди акыйдасынын ишениминин негизинде өзү ошол тафсирди калтырып кеткендиги, бул имам Матуридин ушундай бир чоң бир аалым экендигинен кабар берет. Демек кыскасы имам Матуриди рахматуллахи алейхи биздин Матуриди акыйдасынын негиздөөчүсү. Демек суроо туулат. Демек имам Матуридия акыйдасынын негиздөөчүсү болсо, анда эмне пайгамбардын учурунда акыйда болгон эмеспи? Десе жок, пайгамбардын учурунда акыйда болгон. Сахабалардын учурунда акыйда болгон. Пайгамбарыбыздан сахабалар үйрөнгөн, сахабалардан табииндер үйрөнгөн, табииндерден таба табииндер үйрөнгөн. Болгону бир нукка салынып, бир эрежеге эметкен эмес. Ооздон оозго өтүп келе берген. Ошон үчүн имам Азам рахматулла алейхи мисалы үчүн фикh боюнча, акыйда боюнча жазган 5 китеби бар. 5 рисала жазган. 5 рисаласы тең акыйда боюнча. Бирок ошондой болсо дагы имам Матуриди эмне? Матуридия акыйдасынын негиздөөчүсү деп айтылып атат. Анткени эмне киргенде ошол пайгамбардан, сахабалардан, имам Азамдан калган бүт акыйда маселелерин алып келип туруп, иреттеп, ирепке салып, тартипке салып, бүт баарын бир нукка салып, илимий бир калыпка салгандыктан имам Матуриди акыйдасынын негиздөөчүсү имам Матуриди делип калды. Болбосо имам Матуриди имам Азам айткан акыйдадан башка бир акыйданы айтып чыккан эмес. Ошол эле акыйданы жаңы бир өңүттө, жаңы бир форматта, илимий бир калыпка салгандыктан имам Матуриди Матуридия акыйдасынын негиздөөчүсү делип калды. Мына ошондуктан бул 3 доордо, сахабалардын доору,
анан кийин табийиндердин доору, анан таба табийиндердин доорунда мындай илимдер бөлүккө бөлүнүп, өзөк бутакка бөлүнүп, анан атайын китептер жазышка зарылчылык болгон эмес. Ошондуктан фик илими деле, тафсир илими деле, хадис илими деле, мисалы үчүн биз азыр айтабыз, мисалы үчүн Султанул Мухаддисин, хадис аалымдарынын султаны имам Бухари рахматуллахи алейхи келди дагы мисалы үчүн китепти жазды. Өзүнүн Сахихул Жами, биз билген Сахихул Бухари деп ат менен белгилүү болгон өзүнүн Сахихул Жами китебин жазды. Анан имам Бухари болуп таанылды. Демек имам Бухариге жерде эле ошол хадистер болгон. Имам Бухари хадис аалымдарынын султаны деген атка конду. Эмне себептен? Ошол пайгамбардын хадисин жаңы бир өңүттө өзүнчө бир шарттарды, эрежелерди коюп туруп, ушул китепке жалаң сахих деген ушул шарттарды коюп, ошол шарттар табылса гана ушул китепке киргизем деп бекем бир катуу бир шарттарды койгондуктан анын китебинин өзгөчөлүгү мына ошондо болуп атат да. Болбосо ага жерде эле хадистер болгон. Имам Бухариге жери имам Маликтин Муатта китеби бар. Имам Малик имам Бухариден мурун жашап өткөн, бирок Муатта китеби дагы хадис китеп болуп эсептелет. Андан тышкары Муснат, мисалы үчүн имам Ахмадтын Муснат китеби бар, ал деле хадис китеп. Бирок имам Бухаринин китебине хадисте эң не берилди? Өзгөчөлүк берилди. Анткени эмнеге дегенде улам сайын доор өткөн сайын, кылым өткөн сайын ар бир нерсе бышып, жетилип, мындай мөмөсү көркүнө чыккан кези болгон да. Ошондуктан ар бир илимде барып жүрүп отуруп хадис боюнча имам Бухари, имам Муслимге окшогон, имам Тирмизиге окшогон, имам Насаи, имам Абу Давудга окшогон хадис ааламындагы аалымдар чыгып баштаган. Акыйдада имам Матуриди, имам Ашариге окшогон аалымдар чыгып баштаган. Фикта болсо факихтер чыгып баштаган. Усул фикта да аалымдар чыгып баштаган, тасаввуфта да аалымдар чыгып баштаган, тафсирде да аалымдар чыгып баштаган, муфассир уламалар. Ошентип бу дин ислам барган сайын бышып, жетилип, көркөмдөлүп, такталып, иликтелип, жиликтелип, ушунчалык баягы көркүнө чыгып баштаган. Качан гана алардын көз өткөндөн кийин, сахабалардын көз өткөндөн кийин, табийин, таба табийиндердин көз өткөндөн кийин пайгамбар алейхиссаламга жана мусулмандарга көз арткандар исламдын атын жамынып алып, бузук ойлордун тымызын жайылта баштаган. Бул дагы акыйда маселесинде ушундай нерселердин келип чыгышы болгон. Ооба ислам тарыхын окуп көрө турган болчу болсо, бир доорлордо ошондой болгон. Исламды жамынып, кээ бир саясий партиялар чыккандагы өздөрүнүн саясий кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн ар кандай хадистерди жалгандан токуп чыгып, пайгамбар анткен, пайгамбар мынткен деп өздөрүнүн ошол саясий бир өңүттөгү көз караштарын кубаттаган ар кандай бир мусулман топтору, жамааттары чыгып баштаган. Мына ошондуктан бузук ойлордун тымызын жайылта баштаган ар кандай топтор чыгып баштаган. Мына ошондо Ахлу Сүннет вал Жамаат аалымдары келип туруп ошол ислам динибизди, пайгамбардан, сахабалардан келаткан таза тунук динибизди өзүдө алардан өздөрүнөн кийинки муунга таза тунук бойдон келечек эстафетаны өткөрүп берүү үчүн алар колдон келген аракетин кылганда, мээнеттерин кылган. Бирөөлөр акыйдада мээнет кылды, мутакаллим деп аталды. Бирөөлөр фикта мээнет кылды, факих деп аталды. Мына ошентип динибиз мына ушул кезге жери жер бетиндеги эң таза, эң уникалдуу, эң таасирдүү, кыяматка жери кала турган, Алла Таала Куранда өзү күбөлүк бергендей улуу бир дин болуп жашап келатат. Дагы ушул боюнча жашай берет. Бирок ошол эле кезде биздин туура пайгамбардан келаткан акыйдабызды, ишенибизди бурмалап, буну жокко чыгарып, мусулмандарды адашып, мусулмандардын ишенимин туура эмес нукка буруп жиберейин деген күчтөр күндөн күнгө күч алып келет. Аллах Таала адам затын жаратканда ак менен каранын күрөшү башталган. Адам атаны топурак кезинде, адамдын сөлөкөтү али жан салын элек кезде шайтан келип адамга тийишкендиги. Бул ак менен каранын күрөшү эч качан түгөнбөйт. Качан кыямат кайымга жери
ак менен каранын күрөшү түгөнбөйт. Кимде ким ак жолду кабыл алып, ак үчүн күрөшсө Аллахтан ала турган соогун алат. Кимде ким кара жакка ооп кетип, шайтандын жолуна ооп кетип, динсиздик бир жолго ооп кетип туруп, ошол динчилдерге, жаратуучуга ишенгендерге каршы иш кыла турган болчу болсо, анда ал адам ошо өзүнүн кылган ишине жараша жазасын алышы мүмкүн. Бирок биз урматтуу мусулмандар ушул нерсени унутпайлы, ак менен каранын күрөшү эч качан түгөнбөйт. Кийинки сабактарда жолукканга чейин баардыгыбыз сак саламат болойлу. Аллахым кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын, туура жолдон адаштырбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.